Жаратканың ким? Жаратканым Аллах. Пайгамбарыңчы? Пайгамбарым Мухаммед. Жакшы балам. Диниң эмне диниң? Диним ислам. Китебиңчи китебиң? Китебим мыйык Куран. Жарайсың балам, жарайсың. Дагы бир суроо берейин. Уруң, улутуң, түпкүрүң ким? Уруум Тыным Сейит, түбүм Кыргыз, түпкүрүм Адам ата, обо эне. Жарайсың балам, жарайсың. Эми дагы бир суроо берейин. Жакшылап туруп жооп бер. Макулбу? Макул. Сен кыйынсыңбы? Же мен кыйынмын ба? Мен кыйынмын. Окуй. Баламды мактап атып, бузуп алган жокмунбу? Балам, жакшылап туруп жооп берчи. Сен кыйынсыңбы? Же мен кыйынмынбы? Ата, айтпадым белем, мен кыйынмын деп. Балама деген тарбиям тайкы болсо, эртең тартканым кайгы болот. Бул өзүн кыйын сезип жүрө берсе, текеберликтин таажысын да кийиши мүмкүн. Балам, жакшылап туруп жооп берчи. Чын эле сен кыйынсыңбы? Же мен кыйынмынбы? Мен кыйынмын, жана күчтүүмүн. Ушул суроону атам мага берген кезде ойлонбостон сиз кыйынсыз деп жооп бердим эле. Ал эми азыр балам кыйын экен. Анткени Ата! Эми мен кыйын эмесмин. эмне болду? Жаңы эле кыйынмын деп жатпадың беле? Ооба ата. Качан сиз жанымда болгонуңузда мен ар дайым кыйынмын. Жана күчтүүмүн. Качан сиз менден алыстаганда мен алсызмын. А мен ар дайым күчтүү жана кыйын болгум келет. Менден алыстабаңызчы. Из басарым, тамырымды жайганым бол, ата атын курчуткан кайрагым бол. Кылым жашап эл жериңдин бактысына, тээ бийикте желбиреген байрагым бол. Келечекте тай торуудай арыштуу бол, тайманбаган эңер жүрөк дабыштуу бол. Туура сүйлөп ыйманыңды бекем туткан, мекен үчүн калыстуу бол. Намыстуу бол. Балакайым, билим менен алышканым, балапаным бүркүт менен жарышканым, жараткандан белек болуп келдиң мага, аман болгун менин күчтүү арыстаным.